Бишкек шаарынын Арша Бешик конушунда газ түтүгүнөн өрт чыкты. Тасмадан жарандар өрт өчүрүү кызматы келгенче өздөрү тилсиз жоо менен күрөшүп жатканын көрсө болот. Тургундар билдиргендей, өрт шаарда жамгыр жааган маалда чыккан. Азыркы учурда өрт өчүрүлдү. Ал эми себеби тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги азырынча билдире элек. Вена жарылып, Моңғолста жарылды. Вена жарылып. Бишкек Ысык көл трассасында ири жол кырсыгы катталды. Майда жаңы автовокзалдын жанында жүргүнчү жана жүк ташуучу кичи автобустар кагылышып, ири жол кырсыгы катталды. Кырсыктын кесепетинен жаракат алган 25 адам 2 ооруканага жеткирилди. Генерал өзү честь берип, Ташиевден жүрөк жылыткан көз илмем. Социалдык тармактарда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин бөбөккө честь берип жаткан сүрөтү тарады. Сүрөттөгү бөбөк парад учурунда да Акылбек Жапаровдун алдында отурганы байкалган. Камчыбек Ташиевдин буга чейин көпчүлүк жолугушууларда да бөбөктөргө өзгөчө мамиле кылганы байкалган. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер? Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, меткнижка, башка тилге которуу, сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 3862. Агып бара жаткан жигиттерди куткарып калышты. Арчалы менен Байтик айылдарынын ортосундагы каналга 2 жаш жигит түшүп кетишкен. Арчалы айылынын тургуну Эрмек Усубалиев ошол маалда унасы менен өтүп бара жатып, суунун агымы жигиттерди алып бара жатканын көргөн. Ал дароо унасын кайра буруп, жолдон мал айдап жүргөн чабандарды да унасына алып, агымдын багыты боюнча жигиттерден озуп өткөн. Жергиликтүү тургундардын биргелешкен аракети менен арканды колдонуп, алардын бирөөсүн суу ичинен чыгарып калышкан. Экинчи жигитти каналдын бөлүштүргүч жагынан куткарып калышкан. Тургундардын айтымында мындай учурлар бул жерде байма-бай болуп турат. Булак Сокол медиа. Назира Айтбекова жолдошуна эркелеп ырдап жаткан видеосун жарыялады. Белгилүү телеал баруучу Назира Айтбекова 1 ай мурун турмушка чыкканын кабарлап, күйөрмандарын кубанткан эле. Бүгүн болсо ал жолдошу менен чогуу эс алып жаткан видеосун социалдык тармакка жүктөп, жеке жашоосунан дагы бир үзүндү бөлүштү. Булак Биякежи. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталардын баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.